Епте сугара дегенде. Суу тиякта желип турат го, анан силер бул жерден насос менен сугарат экенсиздер. Өз тоюла, өзгө бергиле, өздөн сууну кыскартпагыла. Одош элибизге берди сууну. Эми элди ойлоп коюш керек да. 29-ында сууну жапканы ошол. Тугум ачылды эле кали. Мияка үй жакка өтөткөн труба да жок менде. Я мынча элдин сөзүн кабыл кылган эми туура эмес го. Өз элине каршылык кылган туура эмес болуп калды эми ал. Ой суу бизде кенен, ал айткандар жалган деп. Ошо жалган деп айткан балдар келсинчи. Айла келсин. Администрацияда иштегендердин эле кайын журттары болот аларчы. Биздин чоңдор биз үчүн күйөбү же ким үчүн күйүшөт деп. Ошо эле биз президентке чейин барабыз. Даже балдарыбызды УКМКга чейин апарып сурагандар да болду ошону. Мен атым Мырзакбат Медин, ошо Кеңеш айылында турган Манас районундагы. Эми муну суу көйгөй болгон үчүн биз баягы жырга калса чакырган жокпуз. Бизге эмне зарыл ошол жактан силерди убара кылып чакырып, ошо кийинки урпактарыбызга жок дегенде сууну дуруз ичип калды деп чакырып атабыз да. Мына бир огородубуз бар. 45 соток меники бир жалпы жөнүнөн. 45 сотокты. Эми янында сугарам мен насос менен. Бул жакка кетет ошо насос. Мына ке. Бул тек кан дырнаштан берип чыгат. Мына асай кол менен кастырып, мына труба таштап, бул суу соолуп калат бирастан кийин. Мына труба менен сордуруп атасыздар да. Ушул шланг менен мына кетет да, мына келип көрүп. Бул дырнаштан келип атыр. Ana munagı azırkı mınakı çukurdağı mınakı епте сугара дегенде канчасында мен далга таптап алдап жолго салып койду. Ой мынакей болот бара берле деди. Чогулуш болгон убакта ашып кетсе бир жума суу берет. Кара. Там бир жумадан кийин баскандар басып калат. Баягы кырса макал балаган го. Ел башы болған жоқ, су башы бол деп. Суды башына бар, тұтылады жашынақай еле. Дыйқандарын қылады, перестер тиеді, ноясын тегеді. Біз нойда теге албайсыз бұларда. Ошондо Кеңеш айылына келген суу, ушул суу? Бұл Кеңеш айылы бұл жаңағы бұлақта илгерки бұлақтардың көзі жабылғандан тегізілгенде мұнда жерден ағорта су шыққанда біз дырнаш қастырғанбыз. Мұнағы тамдардың фундаменттері су шығып кеткен. Ештен алдым бар, суға көпілдеп болған. Дырнаштың суу ошондо бұл дырнаш жерден шыққан су. Ушул суда казак бордош элдери кетет. Бул барган шланги деле дырнаштын суусунан экен да. О, дырнаштын суусунан. Сакташтан эмес. Ооба, дырнаштын суусунан. Бул суу муздак. Мына келген суу мунагы, муну 2-3 күн болду келгенде мына ным болжок. Мында дыйкандар бар суу таршысынан тияктан басып салат бербейт. Бияктарда мен мисалы үчүн мына жак мен мына тугум ачылды эле кали. Мияка үй жакка өтөткөн труба да жок менде. Дырнаштан ары. Бияктан алсын. Биякты жаап турду салдым эле. Sen için hazır, uçu tapta, uçu dırnaştan 8-9 tütün. Benzin nasos, elektron nasos men soğurat olsun. Ben ezepte gördüm da. Su tiyakta jelip turat go, sizler bul жерден насос менен сугарат экенсиздер да. Эми баягында да Рахматы Сайыз убагында курулган каналдар калып калды. Канал кайра оңдотулган жок, иштетилген жок. Кеңейтилген жок, ошол суу жетишпейт деп дыйкандар көп да. Ошону кеңейтип берсе, bir dolbor түзүп bir проект түзсө, куруп берсе ел рахмат айтат го, туурабы? Бул жерден 2 дыйканыбыз бедесин чаппай, сугарбай туруп чаап алды. Былтыркыга караганда 45-50 түк азалды. Эми сугарылбаган чөп бедени малда жебейт, ачуу болуп калат. Катуу болуп калат бир жагы. Анан бир дыйканыбыз жер суун берип, фасолейди айны эгемдеди эле. Мына 2 күн бол суу берип кеткен. 30 жерде эмби келди ошого. Биринчи сууна. Бүгүн июндун 14 болуп калды. 14 болуп калды. Мынакей 12-сине соруп кеткен экен. Эмнеден ошондой? Мели бордош элибизге берди сууду. Эми аларга берип атырып, эми элди ойлоп коюш керек да. Биз бербей айтпайбыз. Берди бордош элдерге, коңуш элдерге. Эми өзүң элиң ачык ала турса, бирөөгө берип, чач мен балам ачык калсын, кошем баласына нам берем бе, чын айтканда. Бул туура маселе болуп калат дейм. Өзүң балаң курсалып топ калса, колу шок болуп, жумушка да жакшы болот да. Мына приграничный район дейсиң беке. Мына канча 1 километр чыкпайт.
ар жағы Қазақстан. Тетиги турган посттор уже Казакстан. Налоговый контора көрүнүп тур мынакей. Налоговый киресте, налоговый контора көрүнүп тур. Эми туура түшүнүп койгула сиздерде. Эгер ушунун баары чеки десе, жанагы өткөн интервьюга бизге стресс кылып, интервью кылып берип тур. Ой, суу бизде кенен, ал айткандар жалган деп. Ошо жалган деп айткан балдар келсинчи. Айла келсин. Мөңгө эрип атасың, мен түшүнөт элем. Эми ошо кап-кабызда суу толуп туруп, эл жарысы суу чабылып жатса, эми муну жетекчилер чечип бериш керек эле, туурабы? Район жетекчилери бар, башка бар. Мен ошол суу чарбасында иштегендер, капкада, плотинадагы иштеген кызматкерлер, чоңдор, акимчилик болобу, же өкмөт болобу, үчүнчү күч сыяктуу элди козутуп жогору жакка түрткү кылгандай болуп атат да, мында чын айтканда. Эмне деген ушундук бул? Мына эл ушундан ачууланып ардеке сөз сүйлөп коет да, туурабы? Эми ошо ачууга алындырбай, эмоция калтырбай, жай айтып түшүндүрдүк да. 10 жылдан бери дал сактап келатат. 10 жылга чейин чыдап жүрдүк. Эми дагы мына быйылдан баштап эңки жылда суу көтөрүлбөсө, айла жок, мен өзүм дыйкан чарбанын башынан 5 метрлик колодец казам, мындай кылып насос менен сугарадан кылам. Мен өзүм жерим 90 соток эле. Сиз өзүңүз камсыздап эле жүрүп берет экенсиз. Жүрөм. Анан мынагы жалгыз бойлор бар, жетим жесирлер бар, үйдө отурган инвалидтер бар. Эми ошолорду ойлоп коюш керек да, өзүңдү ойлой. Туурабы? Өзүңүз камсыздасаңыз, демек мамлекетке кайра зыян алып келип аткан чиновниктерге караганда сиз пайда алып келип атасыздар да? Эми бирөөнү ушулга чейин бирөөгө суу бер, тиги бу атаң энең чечең деп бирөө чекен жарып неме эткен эмеспи? Кудай ошо аракет кылып атабыз. 4 таңканы соо иштеп атабыз. Эми ошону ден соолукка да өзүң кыймыл аракет кылсаң болот да. Болгондо коңушуңдун жакын коңушуң жерде суу жок, огород курап турса зыянын кейт да. Көмүрдүн базасы көтөрүлдү, сүттүн базасы түштү. Калган жоопту өздөрү тапсын эми, мен эчтеке айта албайм. Саламатсызбы, Орозбек мырза? Өткөнкү аптада эле сиздердин райондо суу тартыш деп, ушу сизден башка да бир нече дыйкандар интервью беришкен. Андан кийин эле башка телеканалдардан сиздердин райондо суу кенен деп, башка дыйкандар дагы интервью маалымат таратышып, андан кийин биздин каналдан чыккан маалымат жалган деп айтып койду. Эми сиз кандай комментарий бересиз? Ушу чынбы, жалганбы, суу тартыштыгы бар беле, чындап эле же жок беле? Суу тартыштыгы бар да, саламатсыздарбы? Суу тартыштыгы бар. Суу тартыштыгынан канча 2015-тен бери биз ада эле ушу ООСко жылда барып атпайбыз. Жыл жаз башталды, мынакей азыр проблема азыр мынакей. 7 күн бир базар сууду бергиле деп айтып атыр. Негизи суу тияктан чыгып атыр. Болгону суу бөлүштүрүү кыйын болот да бияктан bizde. Bizde могу чоң капка бир эле канал да bizde. Латковый бир канал, чоң капка, жидеден кийин анан келип туруп бияктан Жылдыз менен Ичкоргон алат. Кеңешке кетиши кыйын болот да суу. Проблема болот. Анан кийин суу элдин баары чыгып ушу суу жок деген анан жанагы сууга жакын каналдар эми, конечно, аларда суу бар. Аларда действительно жакын болгондон суу бар да, анан кийин биякта айтпай эле коюш керек болчу да. Анан Алдамчы, анан Баланча, Сокол медиа, Алдамчы де Сокол эми болгон үчүн чакырып атыр да. Интервью алып калып. Ошол жана интервью берген айылдарда суу кенен экен да анда, чын эле аларда эми булардыкы немеде ООСто, биздики канал АУПда, федерацияда. Алардыкы ООСто, алардыкы суу кенен чыгар эми, аларда нар жакта Кыргызстанда деле суу кенен дейт. Болгону бирөө үчүн бирөө жооп бербейт да. И бирөөдү калпычы кылбаш керек да. Бизде суу жетпей жатат. Биз азыр ушу немени президент турса жакшы болот элебиз. Президентке чейин барабыз. Президентке чейин барабыз. Кече министрге барганбыз, суу чарба министрлигинде. Бирөөбүз кайрылуу чыдаганбыз. Эми суу чарба министрине дагы бир сера байып туруп, анан кийин президентке барабыз. Бирөөбүз кайрылуу. Президентке кайрылуу болобуз. Ушуну көрсө, же президент көрсө жакшы болот элем го. Биз эми эл жөн эле чыкпайт да суу жок деп. Туурабы? Суу жок азыр неме кылсак, көрөсүңөр, кураган жерлерди эле көрсөтүп атпайбы эми, факт болуп атпайбы? Суу жок азыр, азыр көрө эле Латокто карагылачы, Латокто бирткеле агып атыр дагы. Биз азыр мына облус өзү болот эки айтып атпайбы? Облустун сөзүн жалган ачып атат. Облус айтып атпайбы ошол жерде? Кеңешке суу кетиши кыйын, суудуку мен билем деп атпайбы? Проблеманы, кеңештин проблемасы. Атигилер эми түшүнбөй эле билбейм эмне жактап атыр эми. Мынча элдин сөзүн кабыл кылган эми туура эмес го. Биз суу жогу үчүн биз бөлөк нерсеге чыгып аткан жокпуз да. Именно суу жокпу, суу жок деп эле чыгып аттык да. Неме кылып атыр? Антип айтпаш керек эми. Уят эле ал балаңкы. Негизи өзү үчүн эле жооп бериш керек, бирөө үчүн эч качан жооп бербеш керек. Мен бул жанагы Сокол медиадан кайра чыга турган болдук эми. Биздин сөзүбүздүн баарын жалганга чыгарды. Болуп турган нерсени болгон жок деп элдин алдына уят кылды да. Эми ошого эми кайрадан интервью берип коюш керек болот. Ал эми действительно ошол моментте сууну түшүрүп коюшкан болчу. Сууну кыскартып, чашада суу жетпейт. Июль
август айына жетпей түгөнөбүз деп биздин Манас районунун суусун кыскартып, лимиттен өтүп кеттиңер деп баарын чектеп койгон болчу. Ошол күнү деле барып тартылган видео бар болчу. Мына ушул силер эле келип барып баарыбыз чогуу тартканбыз. Рейка 80де турганда, биздин водозаборный рейкалар бар да. 80де турганда, мындай айтып келгенде бир 2,5-2 кубтай эле суу турганда ал жерде. Андан кийин ушул видео тартылып, биз сыра ушинтип администрацияга бардык, суу башчыларын, суу жетекчилерин баарын чогултуп, талаш тартыш болуп, көйгөй маселелерди айткандан кийин кошуп берген сууну. Канал полный берип турабыз деп сөз берди. 10 күнчө силерден 4 кубту түшүрбөй кармап берип турабыз деп сөз берген. Анан ошонун баары макул болуп сөз бергенден кийин биз эми эмне кылабыз? Дыйкандарга ошо суу эле болчу биздин талап. Баары жакшынака болсо биз ал жерге барып видео тартпайт элек. Мындай ызычуу чаң салбайт элек, эчтеке болбойт эле анын баарычы. Даже балдарыбызды УКМКга чейин апарып сурагандар да болду ошо. Суунун мөгөй боюнча анан барып ошол жерден суу жок болгондон барып ошол нерселерди тартканбыз. Анан кийин эми бүгүн кече видеолорду көрүп атабыз. Сокол медиадан чыккандын баары фейк деп уялбай эле айтышыптыр. Эми аны көрүп мен өзүм уялдым да. Өзүм уялып кеттим ушул. Өзүнүн элинин көйгөйүн айтып чыккан, маселени айтып чыккан кишилерди калпычыга чыгарып атканыначы. Бир жагы уялдым, бир жагы аябай ичим күйдү. Биздин чоңдор биз үчүн күйөбү же ким үчүн күйүшөт деп. Эми ошол айтып аткан бала ошо биздин администрацияда иштегендердин эле кайын журттары болот аларчы. Эгер сууну вовремя берсе, бедени курт жебейт. Кичекей кезинде сугарып жүрсө, курт тагыс кетет. Анан дары чачтык, анан үшүгүрдү, андан кийин келип суу кыска болду да. Сууну вовремя бербей калды. Анан алардын өздөрүнүн сөздөрү болду. Бизден чечилбейт бул маселе деди. Биз айттык, андай сууну кыскартпагыла, андай болсо коңшулаш өлкөлөр суу алат. Казакстан өлкөсү бизден суу алат да. Ошол жактыкын кыскартпайсыңарбы? Биздин өзүбүз тойгондон кийин артканын бербейсиңерби? Аларга бербей койгула, алардын суусун такыр жаап салгыла деп биз талап койгон жокпуз. Ошолордон бизден арткан сууну алышпайбы дедик да. Аларга бербей койгула деп биз же аларды таптакыр жаап салгыла деп деле чыккан эмеспиз. Ошол биринчи өзүбүз тоелу, өзүбүзгө бергиле, өзүбүздөн сууну кыскартпагыла. Ошо коңшулаш өлкөлөрдөн кыскарткыла, балким ошолордон үнөмдөгүлө деп барганбыз. Анан ошентсек биз муну чече албайбыз. Бул биздин компетенцияга жатпайт. Бул жогору жактан министерстводон чечилет деп койгон. Баары жакшы, эми аларга жетти, бөлүп беришти. Мына биз бияктан чече албайбыз деген менен эле ушул жактан эле чечип туруп берди. Сууну чече алат экен эгер керек болсо. Керек болсо чечет экен да. Чечип туруп берди сууну. 10 күн кармап берип турабыз деди. Анан 10 күндөн кийин десек, 10 күндөн кийин ар жагын көрөйүк деди. Пока азыр 10 күн кармап берип турайык деди. Макул болуп кеткенбиз. Баары жакшы. Суу азыр келип атат пока. Анан видеону фейктегени монтип өз элине каршылык кылган түрө эмес болуп калды эми. Ал көйгөйүн айтып чыккан эл да, бирөөнү жамандап, биз жамандаган жокпуз эч кимди. 25 апрелде берип, 29 сууну жапканы ошол болгон. Себеби Казакстан мамлекетинин боордош элдерден комиссия келип, ошол комиссия келип биздин сууну текшерет экен да. Биздин русладан алат да алар. Ошол русланы текшерип бизге көбүрөөк суу кетип атат деп, анан ошо биздикилер акырын ошо Казакстан мамлекетинин элдеринин комиссиясынан жашырган болуп, жаап бизди кыскан экен да ошол моментте. Анан эми алын баары болбойт деп сүйлөштүк, кандай сөздөр болбойт, мындан кийин өзүбүздүн элге жетиштүү суу беребиз деп айтышты. Биздин местный администрация, УОЗ жетекчилери баары. Кармап берип турабыз деди 10 күн. 10 күндөн кийин эгер жыйынтык жакшы болсо, андан ары деле улап кетебиз 4 кубту. Кудай кааласа силерди суудан кемитпейбиз деди, анан билбейм ар жагын. Калганын көрө жатарбыз келсе, убактысы.